Atrelini kılav kuvayı hazır. Güman. Sebep sertifikat yok. Bunu çıkargan datası yok. 10 gün bu, 1 gün bu, o dosu yok. Mümkün meslek ya bunu satış. Misal siz soğudan öyle otasız. Pulda öyle otasız. O nargı faküfatilde densolğun öyle oyuncu ağzımıydı. Özgön bazarındагы азыктарга көзөмөл жүргүзүүчү эч ким жоктой. Мөөнөтү өтүп кеткен товарлар да сатыкта турат. Ал эми тез бузулуучу азыктардын болсо сактоо мөөнөтү жазылган эмес. Товарлардын уруксат кагазы тургай, сатуучулардын медициналык кароодон өткөндүгүн далилдеген документи жок. Айрымдары санитардык китепчесин көрсөтүп, өзүн актаганга аракет жасады. Бирок алардын мөөнөтү 5-6 жыл мурун эле өтүп кеткендиги ачыкталды. Допуск 2011-ден өтүп, шобойдон өтпөпсүз эке. Азыр 2016 болуп атат эке. 2011 дейт акыркы. Өтпөпсүз дейт. Ал эми Кытайдан келген товарлардын курамы жөнүндө билүү кыйын. Сырттан келген продукциялардын курамы мамлекеттик же расмий тилде жазылуусу зарыл болчу. Бирок жаш балдар үчүн чыгарылган шириндиктердин басымдуусунда мындай көрсөтмө жок. Бул эмне? Өзү витамин бе, эмне болот экен? Витамин да берилет. Жок, витамин дейсиз, караңыз, бул жерде суроого көрүнбөсө экен, эмне экенин мына билинбесе Кытайдын. Бул биздин балдарыбыз жеп эмне болот эми мунун аркасынан? Мына караңыз мына. Эч котормосо жок, эмне экени. Мына бүт кара. Бир дагы маркировка жок экен. Турасынан алайканымда. Ана муну суроо Кытайдагыдай суроо болбойт деген. Жок, кана суроо, кантип суроого болбойт экен? Жок, мен сураганмын мен да, ашын. Мына караң, 2011 дейт экен. 2011ден бери канча жыл өттү? Өтүп кетти да уже. 5 жыл өттү экен. Значит, балдар бүт отравить этип атасыздар. Тамак-аштардын адам көп өтүүчү жерлерде ачык абалында сатылып жаткандыгы кездешет. Ошондой эле үй шартында даярдалган салаттар сатууга уруксаты жок эле эркин соодага айланган. Мына салаттарыңызга заключение бергенби? Берген. Кана көрсөтүңүзчү. Менде жок да азыр. Каерде? Үйдө да, мен алып чыкмадым да. Сиз салатты үйдө эмес, базар сатып атасызбы? Алармандардын баары эле товар алып жатып, мөөнөтүнө маани бере бербейт. Бүгүнкү текшерүүдө жарамдуулугу бир канча убакыт өтүп кеткен азыктар да ачыкталды. Караңыз, мына 7-айга экен, мына караңыздар. Вообще бир жыл муну ыргытып утилизация кылыш керек. Азыр бизде эми мындай мунаны азыр изъятие кылганга, эме кылганга эч ким полномочия жок да. Ошон үчүн муну азыр эми өзүгө айтып, мына санэпидстанцияга биз эме кылып, кат жүзүндө мына ишканага азыр беришибиз керек да. Жогорудагыдай кемчиликтерди жоюу аракети негизинен санитардык кызматы тарабынан жүргүзүлүшү керек эле. Бирок бул бөлүмдүн адистерине түздөн-түз текшерүүгө мыйзам жол бербейт. Бир жылда бир гана жол текшеребиз. Так, 10 күн мурда выделение беребиз, мында эскертүү беребиз. 10 күн мурда бергенден кийин алар 10 күндөн кийин келет экен деп даярданышат, туура. Эстердин убагында любой суток времени текшерүүгө акысы бар деген болчу да, туура. Азыр андай акыбыз жок. Ошон үчүн бир жылда бир текшеребиз. Соответственно, нарушение болсо контрольный проверкадан гана штраф салабыз. Ошондо дагы жазага салынгандан кийин дагы бир жылга чейин өз билгенин кылышы мүмкүн да. Мониторинг 15 март бүткүл дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укугун коргоо күнүнө карата Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Ош облустук бөлүмү райондор аралык керектөөчүлөрдүн укугун жана жарандардын саламаттыгын коргоо кызматы тарабынан уюштурулган. Кемчиликтерди биз эскертме берип туруп, 1 ай мөөнөт беребиз. 1 ай мөөнөт ичинде жергиликтүү бийликтерге, акимчиликтерге, комиссиясына, санэпидстанция ветслужба адистерине эскертме берип, олорду контролго алып, оңдоосуну талап кылабыз. Мониторинг буга чейин Кара сууда өтүп, анын алкагында район борборунда жайгашкан 16 ири базарлар текшерилген. Жакынкы күндөрү ушул эле иш-чара Ноокат районунда өтмөкчү. Адина Досумбетова, Эдиле Гембердиев, Ынтымак, Өзгөн шаары.